Амансыңарбы ак калпактуу ала тоолу кыргызымдын сыймыгы болгон балдар. Жана ааламда теңдеши жок акылман энелерибиздин урпактары болгон кыздар. Муну ошентип жуманын алгачкы күндөрү силер менен Эркетай берүүсүндө жолугушуп олтурабыз. Достор, окуңарда ар дайым ийгиликтер болсун. Ийгилик демекчи аны ар ким ар кандай түшүнөт. Мен досторго өзгөчө бир кеңеш айта кетейин. Достор, кагаз менен калем сап алып, өзүңөргө бир күндүн ичинде канча нерсе жасасаңар, ошонун баарын тизмесин жазып чыгасыңар. Анан да канча ийгиликке жетишкениңерди, анан канча убактыңарды өзгөчө башка нерселерге саптаганыңарды билип аласыңар. Кудай меже, мунун эмне кереги бар? Албетте керек. Сен канча убактыңды өзүңө бөлгөнүңгө жана канча убактыңды сабакка бөлгөнүңдү да билип аласың. Демек, ар бир мүнөттү кадырлай билүүбүз керек турбайбы? Менимче, жакшы кеңеш болду. Ооба, эми достор, Бал Шерин түрмөгө сапарыбызды улантсын. На колючей вайджа листья падают кружа. Завернулся в листья он и увидел сладкий сон. Күмүш түшүп таладан, күз наке саргайган, тери мал башталып, тер куулу маңдайдан. Аяктары бир кызык сары жашы жер кызыл кыш эместе, жай эмес кандай сонун кесип шалды. Дождик, подожди, убери свои дожди. Мы про дождик песню знаем и тебе ее подарим. Мен жапкырмын, булут тумандан айрылдым. Жерди көздө кыландам, жерге чөптү чыгарам. Манай көтөргөн түрмөк менен да Эркетайды баштап алдык. Эми оппа-хоппа оюнун бирге ойноого чакырабыз. Салам достор, бүгүн силер менен кайрадан эле оппа-хоппа түрмөгө. Силерге командаларды тааныштыра кетсек, оң жагында турган Ай балдары командасы жана сол жагында турган Күн балдары командасы. Анда оюндун шартын түшүндүрөйүн. Бул шакекчелерди алып, тиги пирамидага ирети менен тизип чыгасыңар. Түшүнүктүүбү? Ооба. Анда баштадык. 1, 2, 3. Достор, өзүңөр көргөндөй эле Күн балдары жеңишке ээ болду. Эми оюндун экинчи шартына өтсөк. Эми достор, оюндун шартын түшүндүрсөм. Эки жакка тең бирдей эле сандагы гүлдөрдү жайып бергенбиз. Кайсы команда гүлдөрдү көп топтосо, ошол команда жеңишке ээ болот. Түшүндүңөрбү, балдар? Ооба! Түшүнсөңөр, анда баштадык. 1, 2, 3. Мына достор, өзүңөр көргөндөй эле эки команда тең келип достук жеңди. Биринчи бөлүктө биздин Күн балдары жеңген болчу, демек Күн балдары жеңүүгө ээ болду.
окшогон оюн болду. Мен да бакчага кайткым келип кетти. Билесиңби, Самуэль, ар бир жаш курагыбыз өзгөчө бир кызыктуу окуялардан турат. Мисалы, сен азыркы жаш курагың дагы өзгөчө бир доор болуп саналат. Азыр сен бир иримдерге, тил курстарына жана да спорт менен машыксаң, чоңойгондо эч кыйналбайсың. Кутайм эже, мен көбүрөөк эмнеге кызыгам билесизби? Билемин, сен өнөрчүлүккө кызыгасың. Туура таптыңыз. Ошондуктан мен азыр өнөр-каналга баш багайын деп турам. Достор, андай экранга жакыныраак келгиле, силер да үйрөнүп алсаңар болот. Салам достор, бүгүн өнөр кана түрмөгүнөн эмне жасайбыз деп кызыгып жатсаңар, биз бүгүн жаңжыла карата белек жасайбыз. Аны үчүн бизге түстүү барактар, кайчы, клей жана сызгыч керек болот. Биз фонго көк түстү тандап алсак жакшы жарашат. Анда биз белекти баштадык. Биринчиден жашыл баракты алабыз. Аны турас узундугу 7 сантиметр кылып өлчөп кыркып алабыз. Андан кийин буну мынтип бүктөйбүз. Алдына, артына кайрыйбыз. Бул даяр болгондон кийин узундугу 6 сантиметр кылып өлчөп кыркып, аны да ушул жол менен эле бүктөп чыгабыз. Даяр болду. Андан кийин узундугу 5 сантиметр болгон ушундай эле барак кыркып, аны да ушул жол менен эле бүктөп даярдап алабыз. Бул да даяр болду. Андан кийин узундугу 4 сантиметр болгон ушундай эле кагазды кыркып алып, аны да ушул жол менен эле бүктөйбүз. Биздин бул да лекалабыз даяр болду. Андан кийин фонго көк листти алып, ортосунан бүктөйбүз. Бүктөгөндөн кийин 7 сантиметр узундукта болгон бул лекалабызды алып, клей менен чаптайбыз. Узундукта лекаланы алып, бул кагазга желимдейбиз. Андан кийин 6 сантиметр узундуктагы лекаланы алып, желимдейбиз. Андан кийин 5 сантиметр узундуктагы лекаланы алып желимдейбиз. Андан кийин 4 сантиметр узундуктагы лекаланы алып желимдейбиз. Биз бул
молекулалар желимдегенде мындайча балаты келип чыгат. Бул коз көрүнүш үчүн жылдыз чакыркып желимдеп койсок болот. Жылдызчаны кыркып бүткөндөн кийин фонго желимдеп коебуз. Андан кийин биз бул балатыны өзүбүздүн каалообузга жараша коздоп койсок болот. Мен мындайча кар киши жасаганмын. Ошону желимдеп койсом, коз көрүнүп калат. Балдар, силер өзүңөрдүн каалооңорго жараша ак кагаздан кар бүртүктөрүн да кыркып жасап койсоңор болот. Мынакей биздин жаңы жылга карата белегибиз да даяр болду. Силер да үйрөнүп алдыңар деген ойдомун. Биз менен ар дайым бирге болгула, жана да пайдалуу, кызыктуу маалыматтар менен камсыз болгула. Кайрадан көрүшкөнчө. Аман тургула.